Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар менен тааныштырып, Ынтымак телеканалында кабарлар. Студияда кызматта мен Айжамал Улжубай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ошто токко урунуп, ооруканага түшкөн жоокер каза тапты. Ал болгону 23 жашта болчу. Сот системасына 95 жыл. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков соттордун ишин сынга алды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө каражаттар максатсыз пайдалангандыгы аныкталды. Зергерчилик өндүрүш мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилет. Бул боюнча зергерлер кандай сунуштарды берип жатышат? Баткенде бала бакчалардын курулушу жанданды. Ошто токко урунуп, ооруканага түшкөн жоокер каза тапты. Ал болгону 23 жашта болчу. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жабырлануучу 6 декабрда Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган болчу. Кечки саат 6-дан өтүп, абалы keskin начарлап кеткен. Башкы штабтан маалымдагандай, жоокер жогорку вольттуу электр ызымынын жанынан өтүп баратканда сактык чараларын колдонбогон. Эске салсак, окуя 4 декабрда Гүлчү айылында келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан Эфрейтер тактикалык машуудан кайтып келе жатканда болгон. Номер 92-843 аскердик бөлүктүн радиотелефонисти жогорку вольттуу электр өткөргүч зымынын жанынан өтүп баратканда радиостанциянын антеннасы аркылуу ток урган. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Россия Федерациясынын Оренбург облусунда болгон жол кырсыгынын кесепетинен каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Маалым болгондой, аталган жол кырсыгынан 4 кыргыз жараны каза болуп, 3 адам жаракат алды. Учурда жаракат алгандар ооруканада. Өкмөт башчы Тышкы иштер министрлигине, Саламаттыкты сактоо министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү кызматтарга кырсыктан каза болгондорду Кыргызстанга алып келүүгө байланыштуу маселени чечүү жана жаракат алган жарандарга зарыл болгон медициналык жардамдарды көрсөтүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу, сотторго ишенимди күчөтүү боюнча иш-аракеттер өтө жай болууда. Бул тууралуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков сот системасынын 95 жылдык мааракесинде айтты. Өлкө башчы белгилегендей, жыл башынан бери соттук укуктук реформаны ишке киргизүү башталып, Кыргызстан жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын нормалары менен жашай баштады. Сот системасын санариптештирүү процесси жүрүп жатат. Реформаны ишке ашыруу багытында жогорку соттун конституциялык палатанын деңгээлинде жана айрым жергиликтүү соттор тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Өлкөдө адилет судьялар аз эмес, ошентсе да баары эле тегиз абийирдүү болуп кетти деп айта албайбыз деп белгиледи өлкө башчы. Ошондой эле соттордун ичи тазармайынча сот системасын каржылоону канчалык көбөйтпөйлү, материалдык базасын канчалык оңдобойлу сот реформасы ийгиликке жетишпей турганын кошумчалады. Албетте, соттор көз каранды эмес болушу зарыл. Башкалардын таасири менен туура эмес чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жоюу керек. Бирок сот бийлигинин көз карандысыздыгын жеке судьянын өзүн билендиги деп түшүнүүгө болбойт. Ар бир судья кабыл алган чечим үчүн өлкөбүздүн, коомубуздун алдында жоопкер. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасын жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керектигин айтты. Ал белгилегендей, бардык тармактарда тең реформаларды ийгиликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек деп белгиледи. Адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасын курбай туруп, мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Ансыз экономиканы, социалдык чөйрөнү алга сүрүү, жарандардын укугун коргоо, адилет мамлекеттик башкарууну түзүү мүмкүн эмес деп айтылат өлкө башчынын сөзүндө. Сот бийлигине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгүү болот. Сот реформасын ишке ашырылбай, артка жылдырып келгени өлкөбүздүн өнүгүшүнө кедерги болгон тоскоолдуктардын бири болду. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Ошол учурда маселенин көбү соттордун корпусунун ичинде чечиле турганын, судьялардын өзүнө гана байланыштуу экенин башкалар эме сиздер жакшы түшүнөсүздөр.
Борбор кала Бишкекте автоунаадан $8.000 уурдалды. Акча менен кошо документтер салынган баштыкты алып кетти деп шектелген киши кармалды. Бул боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмү маалымат кызматынан билдиришти. Милицияга жабыркаган киши кайрылып, анын буюмдарын уурдап кеткендерге чара көрүүнү суранган. Издөө иштеринин жыйынтыгында 25 жаштагы шектүү катары кармалып, 2 айга камакка алынды. Шектүүнүн катышуусу менен атайын тергөө аракети жүрүп, ал айдап жүргөн автоунаадан Ford 12 PM үлгүсүндөгү тапанча, 4 патрон, бычак, 2 рация, дүрбү, автоунаанын номери, колкап жана башка заттар табылган. Баткенде мыйзамсыз ташылып келе жаткан 15 тонна лимон кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Баткен бажысынын кызматкерлери ЮЭЭ аттуу жарандын Вольф үлгүсүндөгү унаасын текшерүүгө алган. Унаада коңшу мамлекеттен алынып келе жаткан 14 тонна 764 килограмм лимон болгон. Бирок товардын мыйзамдуу экенин тастыктаган бажыга тийиштүү бир дагы документи болгон эмес. Кармалган товардын баасы 1.107.263 сомду түзөт. Зергерчилик өндүрүш мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилет. Бул боюнча өкмөттө түзүлгөн жумушчу топ жер-жерлерде зергерлер менен талкууларды уюштурууда. Бүгүн Ош шаарында жыйын өттү. Ага катышкандар чийки алтын, сырьеолор чет мамлекеттерге дүң баада сатылып, атамекендик өндүрүүчүлөр жогорку наркта сырттан алып келип жатышкандыктарын айтышты. Ошол эле учурда кошумча нарк салынганын бошотуу менен жеңилдик түзүлсө дешет. Талкуунун жүрүшү кийинки материалда сөз болот. Бул кооздуктар Надыр Момунбаевдин колунан даярдалган. Аялдарга керектүү сөйкө, шакек сыяктуу буюмдардын түрүн жасайт. Алтын же күмүштөн жана формалардын түрлөрүн иштеп чыгууда кардарлардын табитине карайм дейт каарманыбыз. Мисалы ошо мен мынага жасап бериң десеңиз, азыр эл өзү алып келип берет, өзү жасайт, өзү чыгарат да. Биз жасап беребиз, то есть алар бизге материалды берет, биз жасап беребиз. Негизи кооздуктарды жасоодо алтын сырьеолор сырттан кымбат баада алынып келинет. Бирок Кыргызстандын өзүндө жылына 17-18 тонна чийки алтын өндүрүлөт. Бирок атамекендик зергерчилер сатып ала алышпайт. Анткени дүң баада башка мамлекеттерге экспортко чыгууда. Кумтөр менен келишим ушундай түзүлүп калыптыр. Алар только сыртка гана сатат экен, анан алар баары баягы дүң баада сатат экен да, бөлүп сатпайт экен. Эми биз азыр ушундай уруксат берели деп атабыз. Улуттук банк аркылуу же финанс министринин алдында ушундай атайын бөлүм бар экен, ошол аркылуу биздин ювелирлерге ушул баада сатат. Атамекендик зергерчилерге Кыргызстандан чыккан алтынды сатуу жана аларга жеңилдик берүү боюнча маселе каралууда. Ал боюнча өкмөттө атайын серепчилердин жумушчу тобу түзүлгөн. Алар бүгүн Ош шаарындагы зергерлер менен жолугушуп ойлорун укту. Мындагылар негизинен кошумча нарк салыгынан бошотулсак дешүүдө. Эгер Түркия мамлекетинен 1 граммдык шакек келсе алтын, андан 700 сом кымбатыраак болуп калат биз жасасакчы. 700 ошо энди бошотуп турган болсок, мындай тең адилеттүү баа болот да. Анан сапат жагынан жакшыраак жасап, биз ошо келген башка өлкөлөрдөн келген зер буюмдардын теңтайлашпай рынокты алганга чоң мүмкүнчүлүк болот. Мындай жеңилдиктер киргизилсе эң оолу өлкөдөгү зер буюмдарды жасоочу кичи жана орто 50 чакты компаниянын ишмердүүлүгү жанданмак жана муну менен өз кезегинде экономикалык өсүшкө да алып барат. Анткени ошол эле бул көп тармакка жардам берет. Анткени ошол эле туризм тармагына, бизде жумуш орун түзүүгө, салыкты менен бюджет көбөйтүүгө жардам берет да. Анткени көп юристтер, мисалы үчүн мына туристтер биз четке чыкканда, ушу жакындары Арменияга барып келдик, өтө жакшы өнүктү ювелирлер. Анан бизде барган делегациянын 70-80% ювелирлер өздөрү колу менен жасаган товарларын алып келишти да. Эгер биз ушуну өндүрүп алып, эгер буларга жеңилдиктерди берип, ошо мыйзам долбоорун жогорку кеңеш жактырып кабыл алып берсек, мен ойлойм, жаңы жумуш орундары пайда болот. Ушундай эле жыйындар башка облус шаарларда дагы уланууда. Бардык зергерлердин сунуштары эске алынып, жогорку кеңеште мыйзам кабыл алынмакчы. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө каражаттар максатсыз пайдаланылган. Эсеп палатасы 2018-жылдагы көчмөндөр оюндарына даярдык жана өткөрүүдөгү чыгымдарды текшерди. Аудит 1.349.000 сомдук каржылык мыйзам бузууларды аныктады. Маселен, маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти товар жана кызмат сатып алууда 348.8 сом бюджеттик акчаны максатсыз пайдаланган. Ал эми Маданият министрлиги 1 миллион сомдук театр кийимдерин, реквизиттерди жана жумушчу топтун кийимдерин негизсиз түрдө эсептен чыгарган. Акчанын 614.000 сомду мамлекеттик казынага кайтарылган. Эсеп палатасы аныктап чыккан жалпы 1.349.000 сомдук каржылык мыйзам бузуунун ичинен 963.000 сому кайра калыбына келтирилди.
Жалал Абад облусунун Базаркоргон районуна ичимдик сууну текшерүүчү заманбап лабораториялык жабдуулар келди. Ал Ислам өнүктүрүү банкы каржылаган айылды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна тапшырылды. Иш-чарага облус жетекчиси, баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, атайын адистер катышты. Мындай лабораториялык аппараттар Жалал Абад облусунун 5 районуна берилди. Анын жалпы суммасы 5,5 миллион сомду түзүп, каражат коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан бөлүнгөн. Бул аппараттар 1 миллион 294 миң сомдук аппарат. Бул жерде сухожаровой шкафтар бар, холодильник бар, вытяжной шкафтар бар, аналитический веси деп коет, технический веси. Бул реактивтерди жанагындай эме өлчөп, тараза менен анализ чыгарганда реактивтерди таразага тартып эметкенге жаңы заманбап эме. Андан сырткары водяный баня деп коет, водяный банябыз бар келди. Термостат келди. Баткенде бала бакчалардын курулушу жанданды. Учурда жалпы 11 мектепке чейинки билим берүү мекемеси салынып жатат. Анын ичинен 6 чек аралаш аймактарда жайгашат. Маселен, Аксай айылында бала бакча менен камсыз болуп көп жылдардан бери көйгөй болуп келген эле. Эми бул сыяктуу айыл тургундары балдарын бакчага жайгаштырышып, муктаждык маселеси чечилгени калды. Аймактык кабарчыбыз курулуштардын жүрүшү менен жеринен таанышып келди. Сапарели Батыров өзүнүн пайдалануусундагы 18 сотук жер аянтын айылдагы жаш жеткинчектер үчүн курулуп жаткан бала бакчанын имаратына өткөрүп берген. Ал үчүн келечек ээлерин татыктуу тарбия алып, чек арадагы турган кичи мекенине салым кошуу негизги мааниге ээ. Мындан сырткары бөбөктөрдүн 2-3 чакырым алыстагы балдар бакчага каттап кыйналганы да анын бул чечимине себеп болгон. Мурда десат салабыз деген экен, аяк деп жер караштырган экен өкмөтүбүз, айыл башчылар, анан ушундай сунуш кеп калды. Ушундай жер караштырып атат экен, ушинтип элге жер керек анда. Мен ушул эгин жайымды 18 сөтүктү ушу эл үчүн, балдар үчүн бердим. Келечекте ушу жакшы адамдар өссүн, өнсүн. Онун үстүгө биз чек арада турабыз эми. Чек арада эми башка жактарда курса бул мына айылдын ортосу жакшы. Şu el üçün de emin. Баткен облусунун аймагында жалпы 11 балдар бакчасынын курулушу жүрүүдө. Анын ичинен 6 балдар бакчасы чек аралаш айылдарда курулууда. Келечекте дагы бул аракеттер улантылып, облустагы бала бакча көйгөйү бар бардык айылдарда курулуш иштери мерчемделүүдө. Тажикстан менен чектеш жол менен бакчага бара турган балдар кенен кесир өз айылынын ичиндеги жолдор менен каттайт. Мына Капчагай айылында азыр 1000ден ашык калк жашайт. Бир да сос объект жок болгонуна байланыштуу айрыкча мына бала бакча жаштарга алыстык Аксай айылына барып балдар бала бакчага барат эле да 3 километр жолду басып, анан кооптуу жагы мына Тажикстан менен чектешкен аймак жол менен басып өтчү эле. Ошонун негизинде биз өкмөткө сунуштап, мына быйыл буюрса Кудайга кааласа мына башталды. 16 миллион сомдук бала бакча 35 орундуу. Айылдарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында башка жылдарга салыштырмалуу капиталдык курулуштардын саны өскөн. Жалпы 319 миллион сомдук иштер аткарылууда. Ал эми 2018-жылы Баткенге 165 миллион сом бөлүнгөн. Баткен областы боюнча азыр бизде 11 бала бакча курулуп атат. Ошонун ичинен 6 президенттин чек араларга жакын жайгашкан программа боюнча 437-токтом негизинде алар азыр бардыгынын жумушу бирдей кетип баратат. Жылдын аягына эмес, бирок 20-жылдын март-апрелдерине бардыгы тапшырылат. Учурда жүрүп жаткан курулуштардын ичинен 31 билим берүү мекемелери болсо, анын 11-инде балдар бакчалары курулууда. Жыл аягына чейин жалпысынан 17 курулуш объектилери пайдаланууга берилет. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен.
Ош мамлекеттик окуу жайында бүгүндөн тарта адабият жумалыгы башталды. Жумалык 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана Алыкул Осмоновдун каза тапкан күнүнө карата уюштурулган. Бүгүн иш-чаранын алкагында тарых юридика факультетинин студенттери Айтматовдун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөрдү аткарып беришти. Ал эми Кыргыз тили кафедрасынын студенттери доклад даярдап келишкен. Эми кийинкисинде акын Алыкул Осмоновдун элесине арналган программалар коюлат. Иш-чаранын арты менен студент жаштарга жазуучу акындардын чыгармачылыгын таанытуу болуп саналат. Менин кубанганым биздин студенттерибиз бүгүн Айтматовдун каармандарын талдоо боюнча атайын докладдарды жасап калышты. Бүгүнкү мындай окутуучулардын, декандардын, кафедра башчыларынын доклады эмес, студенттердин докладына биз эстафета берип атабыз. Анткени студенттер бирин-бири көрүп, ошондой бир атаандаштыкка чыгуу менен көркөм чыгарманы окуп, аны талдап, анын негизинде өздөрүнүн бир жыйынтыктарын берсе деген ой. Кабарлардын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы мына ушулар болду. Эске сала кетсем, ушул жана башка жаңылыктар менен кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан, ошондой эле ынтымак чекит KG сайтынан да таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүүлансын. Аба ырайынын эмерчиси Elite House курулуш компаниясы. Elite House компаниясы сиздерге жакшы маанай каалайт. Александрия шаардын так борборундагы беделдүү райондо орун алган премиум класстагы турак жай комплекси. Анда ыңгайлуулугуңуз үчүн бардык шарттар каралган. Жер астындагы жана коноктор үчүн унаа токтотмо жайы, өнүккөн ички түзүм, абатталган жана тосмолонгон короо, фитнес борбору жана акылдуу үй элементтери. Александрия премиум класстын бардык талаптарына жооп берет. Ага кошумча, Elite House компаниясы сатып алуучуларга 1 жылдык акысыз тейлөө кызматын белеке берет. Elite House менен бирге мыктыны тандаңыз.